Президент Сооронбай Жээнбеков Талас областына иш сапары менен барды. Коррупциялык кылмыштардан өндүрүлгөн каражаттарды топтоо эсебине 4 миллион сом түштү. Жалал-Абадтын Барпы театрында өткөн маданий иш-чара кыргыз-өзбек достугуна арналды. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эми ушул жана башка кабарлар менен таанышып алыңыздар. Студияда Гүлжан Кулманбетова. Президент Сооронбай Жээнбеков Талас областына иш сапары менен барды. Иш сапардын алкагында мамлекет башчысы облустун Талас, Бакай-Ата, Кара-Буура жана Манас райондорунда болот. Фасолду кайра иштетүүчү заводдун жана айыл жериндеги жаңы мектептин ачылышына катышат. Андан тышкары айыл чарба кооперативтеринин жана Казакстан менен чек арадагы Чоң Капка унаа жолу көзөмөл өткөрүү пунктунун иштери менен таанышат. Теологиялык колледждин алгачкы бүтүрүүчүлөрү дипломго ээ болушту. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде караштуу колледж өлкөнүн ал учурдагы коргонуу кеңешинин чечими менен калктын диний сабатсыздыгын жоюу максатында уюштурулган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия анын окуу усулдарын, билим берүү ыкмасын медреселерде дагы жайылтууну максат кылууда. Алгачкы 26 бүтүрүүчү дипломго ээ болушту. Теологиялык колледж Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн. Элге туура маалымат жеткизүү. Азыр көпчүлүк адамдар динди туура эмес түшүнөт. Дин десе эле сакалчан, топу кийген, узун кийим кийген адамды түшүнөт. Же бир террорист, экстремист ошол немелер түшүнөт. Мен ошол идеологияны, ошол ой максатты жоюш үчүн мен ушул тармакты тандадым. Башка диндерге, башка диндер менен мамиледе же болбосо башка улутуна болгон мамиле, басмырлоо, конфликттерди алдын алуу, конфликтке барбоо сыяктуу албетте лекцияларыбыз бар, сабактар бар. Ар бир сабакта дагы ошонун маңызын студенттерге айта билүү, ушу менен диний чөйрөдөгү жүргөн кээ бир маалыматы жок адамдарга ошол биздин студенттерибиз, мугалимдерибиз ошол илим аркылуу, аларга агартуу иштер аркылуу маалымат жеткирүү менен радикалдашууну алдын алуу максатыбыз. Эң чоң максаттарыбыздан да, приоритеттерден бири. 2014-жылы өлкөнүн ал учурдагы коргонуу кеңешинин чечимдерине ылайык диний билим берүүнү реформалоо иши башталган. Колледж билим берүү жана илим министрлигинин, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана муфтияттын макулдашуусу менен ачылган. Жаштарыбызга туура тарбия таалим берүү, ошол учурда коомчулук тааныган, мамлекет тааныган үлгүдөгү дипломго ээ кылуу. Бул адистер бизге керек адистер. Бул адистер бүгүнкү күндө бизде зарыл деп айтсак дагы болот эмне үчүн дегенде, жогору жакта биз айтып аткандай эле мамлекеттин койгон кадамына ылайык кадрларды даярдоо бул албетте биз баарыбызды кызыктырган жана баарыбызга зарыл деп таанылган маселелерден. Теологиялык колледждин системасын дейбизби, шунун бир багыттарыны биз медреселерге дагы жайылтуу маселеси каралып атат. Медреселердин мүдүрлөрүнө дагы презентация өткөргөнбүз. Бүгүнкү күндө муфтият тарабынан дагы бул идея мындай жакшы кабыл алынып, айтайлы Кыргызстанда Ислам университети ушул системаны колго алып, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында кыздар үчүн, анан Ош шаарында эркек балдар үчүн ушундай колледжди ачып, быйылтадан башташып атат. Жакынкы чыгыштагы окуялар ага Кыргызстандын жарандарынын аралашуусу калктын диний сабатсыздыгын жоюу зарылчылыгын көрсөткөн. Ар кандай азгыруулардын алдын алуу максатында 2014-2020 жылдарга карата диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы иштелип чыккан. Жер-жерлердеги имамдар да окутулуп, аларга стипендия берилди. Агартуу тармагындагы бул аракеттердин негизги максаты элди толеранттуулукка үндөп, ислам дининин тынчтыкка негизделген баалуулуктарын жайылтуу болуп саналат. Калыгул Асанбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал. КТРКнын элдик репортер рубрикасына акыркы убактарда Орду калаадагы муниципалдык кызматтардын дарегине айтылган сын пикирлер көп түшүүдө. Шаар тургундары айрыкча коомдук транспорт таштанды маселеси жана сапатсыз курулган жолдор боюнча көйгөйлөрдү көтөрүүдө. Кала жашоочулары жөнөткөн фото жана видеолордун ичинен эң кызык делип тандалып алынган материалдар түрмөгүн назарыңыздарга сунуштайбыз.
Мына бул жер Бишкек шаары, Зеленая мен Пушкинанын кесилиши Ош базардын айланасы. Бул жерде күнүгө ушундай өрт чыгат. Таштанды таштоочу жайда жалындап күйгөн от абаны булгап жаткандан тышкары бул жерге жакын жашаган адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратууда. Тасманын шаар тургуну Зеленая жана Пушкин көчөлөрүнүн кесилишинен тартып жөнөткөн. Анын айтымында тандырынан бышырган жайлардан чыккан ысык күл ушул таштанды таштоочу жайларга төгүлүп, анда Кудайдын куттуу күнү таштанды күйгөн көрүнүш. Бул жерден алыс эмес жерде көмөкчордон жайгашканын айтып кооптонгон шаар тургуну маселеге көңүл бурган жан жок деп ачууланган. Үч хоз конушунун жашоочулары коомдук транспорт маселесин чечип берүүнү тиешелүү органдардан суранууда. Тасмада көрсөтүлгөн номер 171 маршруттук каттам конушка каттаган жалгыз каттам. Шаарга келип кеткендер көп болгондуктан кичи автобустун ичи дайыма элге жык толот. Бул бир чети айласыздыктын иши болсо, экинчиден коопсуздук сакталбай жатканын айтып кейиген конуш тургундары коомдук транспорттун санын көбөйтүп берүүнү бийликтен өтүнүүдө. В бетоне ни одной арматуры, она уже трескается, вот эти трубная часть все полностью. И месяца уже бордюры все ломаются. Интересно, кто получил за это взятку? Депутаты или мэр? Китайцы сказали, рабочие, говорят, если бы мы такую дорогу строили в Китае, нас расстреляли бы. Баштан аяк оңдоп түзөөдөн өттү делген Восток 5 районундагы жолдун бүгүнкү абалы мына ушундай экен. Жолдун расмий ачылышы 1 ай мурун болгонун айткан шаар тургуну. Жол сапатсыз салынганы ошондой эле байкалган болчу дейт. Учурда жолдо жаракат олтура, жолдун жээгиндеги тосмолор четинен урап түшүүдө. Арыктардагы суу өткөрүүчү куурлар жайгашкан жерлерде жөн эле шагыл төшөлгөндөй көрүнүш. Жалпысынан бул сүрөттөрдөн жол канчалык деңгээлде сапаттуу салынганын көрүп баа берсе болот. Барынан да кызыгы Кытай жумушчуларынын мындай ишин шаардык мэриянын депутаттары байкаган эмеспи же көрсө да көрмөксөн болгонбу? Айтор жолдун ачылыш күнүндө кабыл алуу актысына кол коюп, жолду расмий кабыл алышкан. Эгер сиз дагы кандайдыр бир окуяга күбө болсоңуз, окуяны өзүңүздүн уюлдук телефонуңузга видеого же сүрөткө тартып, дароо элдик репортер рубрикасынын WhatsApp, Telegram же Viber аркылуу 0551 74 81 18 номерине жөнөтүңүз. Коррупциялык кылмыштардан өндүрүлгөн каражаттарды топтоо максатында ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке дээрлик 4 миллион сом түштү. Бул сапар экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы бирдиктүү эсепке 3 миллион 938 миң 831 сом которду. Мекемеден билдиргендей, ушуну менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы депозиттик эсепке жалпысынан 176 миллион 598 миң 734 сом которгон. Маданият эки элди жакындатып, ынтымагы менен достугун бекемдейт. Жалал-Абад шаарынын Барпы театрында өзбек кыргыз элинин достугун бекемдөөгө багытталган иш-чара уюштурулуп, ага Өзбекстандын эл артисттери жана театр тармагынын өкүлдөрү катышты. Өзбек боордоштор Жайдары келин аттуу комедиялык спектаклин тартуулашып, ыр бийлерди аткарышты. Иш-чарага катышкан маданият тармактын өкүлдөрү дили, тили, дини, базары жана мазары бир элди эч кандай идеологиялар менен тоскоолдуктар ажырата албай тургандыгын баса белгилешип, эки элдин ынтымагы менен достугу бекем болушун тилешти. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Британияда белгиленди. Кыргызстандын Британиядагы элчилиги Страдорф шаарындагы Шекспир фонду менен биргеликте Айтматовду окуу иш-чарасын өткөрдү. Анда келген меймандарга жазуучунун чыгармачылыгы жана өмүр таржымалы тууралуу маалыматтар айтылды. Муну менен катар Кыргызстан менен Британиянын артисттери Саманчынын жолу повестинен театрлаштырылган үзүндү коюп беришти. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, биздин каналдын кабарларына назар салып туруңуздар.